Машинаның стоптору кандай иштейт, кандай текшеребиз? Машинада 3 стоп болот. Көбүнчө негизи 2 стоп болот. Анан бул жерде көп машиналарда бунда да бул жеринде стоп болот. Стоп текшер биринчи негизи азыр сиз тормоз сеп койсоңуз, бул жактан тартсаңыз. Тормоз сепкенде жанып аткан нерселер, булар стоптор. Бунуку мына салондо экен. Бул кийин коюлган экен. Так, эми подфарникти жагыңыз, тормоз кое бериңиз. Подфарник жакканда биринчи булар жанат. Мынакей көрүнүп атабы? Мутный болуп. Эми тормоз тебиң. Тормоз тепкенде яркий болуп жанат. Ошо бир эле лампочка эки контакт болуп эсептелет. Бул светодиодный рестайлинг фара. Булар лампочка жок ичинде, булар одноразовый болот, бирок өтө жакшы иштелген. Көпкө чейин күйбөйт. Азыр айтып кете турган нерсе, мисалы, бул жакка тарсаңыз, тормоз тепсеңиз, тормоз тебиң. Тормоз тепкенде мына үчөө жанып атат. Одновременно үчөө күйүп калышы бул өтө редкий случай. Ошон үчүн сиз биринчи мына тормоз тепкенде үчөө тең жанбай аткан болсо, эң биринчи маани бере турган нерсе предохранительди дагы деле ошол биринчи предохранитель текшересиз. Эгер предохранителиңиз полный таза боло турган болсо, предохранитель текшергенде мына жерде предохранитель бар. Салондо мынакей. Салондо предохранитель стоп бул жерде эмес экен. Так, ушу предохранительдин сүрөтүнө карап, жер жок болсо алды. Негизи мен азыр жатка билбейм, бирок мен негизи айттым да. Предохранитель текшересиздер. Предохранитель текшерген тууралуу дагы азыр видео кылабыз. Отдельно предохранитель текшересиз. Эгер предохранитель жакшы болсо, мына педаль, мына газ, мына тормоз. Мына тормоздун үстүндө арканкы лампочкаларга ток жөнөткөн тормозной лягушка бар. Тормозной лягушка могул жерде мына крышкасы бар болчу. Биз крышканы алдык. Алганда ушу педальды эле карап кете берсеңиздер, мынакей азыр. Мына светильникти берип коесуңбу? Так, азыр яркий болот. Так, буну көрүнбөй атат. Педальдын астында лягушка. Мынакей. Бизде мына акты көрсөтсөрбү? Мына ак кол менен көрсөтөм, ак. Мына астына кой, светильникти астына кой. Ошол жерге. Эми тормоз теп кой одновременно. Тормоз тепкенде мына лягушка кара кыймылдап атат, көрүп атасызбы? Кой берип кайра теп. Мына. Ушу кой бергенде бул лягушкага 2 штекер келген. Автоматтарда 4 штекер келет. 2 зым рульдун автоматтын рычагын кой берет, 2 зым болсо бирине плюс келет. Тепсең тормоз, ушу тепкенде экинчисинен задний стопко плюс кетет. Массасы корпустан берилген болот лампочка. Мына ушу задний тормозный лягушка деп коет. Бардык машиналарда бар. Автоматында дагы бар, механикасында дагы бар. Мынакей мына педаль менен эле акыры мындай барганда үстүндө туратын аппак болот. Ушуну текшересиңер. Ушул лягушка чыгып кетет же болбосо өзү ичи эскилиги жетип иштебей калат. Анан кийин тормозной лягушка дагы жакшы болуп атса, анда мына машинанын мына фарасы. Бул эми айттым светодиодный. Эски мындай простой фараларда, могул кээ бирки машиналарда могул жер саморезер болот, көп машиналарда бул жакта крышка болот. Фараны чечип отурбайсыз. Бул жерде атайын отвертка сала турган жерлери бар. Отвертканы салып да акыры мындай кылсаңыз эле, крышка ачылат, ушул жерден лампочка алмаштырасыз. Анан фараны мындай караганыңызда, мына фараны жаттап алыңыздар. Бул фара. Мына үстүндө мына аппак сары лампочка салынып турган жер дайым поворотник болот. Поворотник жер прозрачный болот, дайым ак болот. Анан кийин стоп, подфарник турган жерлер кызыл болот. Анан подфарник менен стоп бир жерде болот лампочкалары. Анан бул жер задний лягушка. Бул жака тонировка басып коюп тур. Негизи бул жер дагы аппак болот. Ошондон байкасаңар болот. Нар жак, бул жак бирдей болот. Анан кийин көп унааларда задний противотуманный бар. Ошону бир аз бул жерде дагы белгиси болот. Ал бардык машиналарда жок задний противотуманный. Туман болгондо туманникти жагып койсо артындагы машина келип ошо машинанын белгилүү болуп турат да, задний противотуманныйданчы. Ушундай туугандар, подфарник эмеси стоп ушундай иштейт.
Андықтан кемшілік болса сөзсіз жазабыз, бір-бірімізге үйретеміз. Ассаламу алейкум.